Өзүңүз жөнөкөй кыргыздын баягы мыкты жигиттеринин бири экенсиз. Ушу жөнөкөйлүктөн жазбай, бир туугандарды кубантып, айылды кубантып, Кыргызстанды кубантып, желегибизди желбиретип, ар дайым мыкты атыңыз бар экен, мыкты болуп гана жүрүңүз. Аман болуңуз, ийгиликтерди каалайбыз. Бар болуңуз. Ассаламу алейкум, ардактуу биринчи KG'нин көрүүчүлөрү. Бүгүн мынакей өзгөчө Кыргыздын желегин желбиреткен Кыргыздын мыкты уулдарынын бири Оролбай уулу Мыктыбектин үйүнө келип отурабыз. Бүгүн өзгөчө сиздер талап кылган, биз талап кылган суроо жоопту Мыктыбектин өзүнөн так даана угабыз деген ишеничтебиз. Бүгүн Кудай буйруса, бисмилла деп кадам таштайлы, Мыктыбектин үйүнө келип отурабыз. Ассаламу алейкум, Мыктыбек мырза, амансызбы? Ден соолук. Ушундай сиздей Кыргыздын желегин желбиреткен мыкты инсандар менен учурашып жатканыма абдан кубанычтамын. Кудай буйруса сиздей жигиттер көп болсун. Кыргыздын желегин желбиретип 10 жылдап, 20 жылдап ушундай мекен үчүн күйгөн, мекенди сүйгөн инсандар көп болсун деп тилек кылабыз. Ардактуу көрөрмандар, мына бүгүн өзгөчө Мыктыбек менен учурашып турган чагыбыз. Биз дегенде эле Мыктыбектин бала чагына өзгөчө сөз салган турабыз. Мыктыбек мырза, ар бир адамдын жаш чагында өзгөчө кыялы болот, максаты болот. Сиздин бул баягы акыл тарткандан баштап 11-ди бүткөнгө чейин өзгөчө мен Кыргыздын мынандай инсаны болушум керек деген өзүңүздүн бир сел жүрөккө койгон бир тилектериңиз бар эле. Ошол тилектердин бирөө ушул беле? Мен кичинекейимден эле ушул айылда төрөлүп, ушул жерде чоңойгом. Биринчиден айтсам, бул спортко барып калышымдын себеби менин эки агам бар, менден чоң. Токтобаев Самир, Оролбай уулу Куттубек. Ушул агаларым менден мурун 5-6 жыл мурун Москва шаарына мигрант болуп барып, ошол жакта мушкер болуп, Кыргыздын желегин желбиреп жүрүштү. Ушул агаларымдын арты менен ушул спортко барып калдым. Андан дагы мен айылда жүргөндө эле агаларым үйгө келип калганда айтат эле мени постоянно: тренировка кыл, сен чыга турган баласың, сен физически жакшысың деп постоянно келгенде өздөрүнүн билген прием нормаларын көрсөтүп кетчү. Анан мен талыкпай, бул жерде шарт жок болсо дагы 11-ди бүткөнчө мен постоянно мына өйдө тоо турат, ушул жака чуркап, Бул жак өзүмчө мишөккө кум салып алып, тренировка кылып, айылда эле кызыгып болчу спорткочу. Ушул агалардын арты менен 2016-жылы шаарга барып, Ош шаарына барып, Ош мамлекеттик юридикалык институтунда окууга тапшырып, биринчи машыгымды Улуу Кыргыз спорт клубунда баштадым. Ошо баштап менет кылдык, абдан көп жолду басып өттүк. Ошо менеттин арты менен ушул ийгиликтерге жетип атабыз. Эң сонун биринчи этабы Оштон башталган. Оштон башталган. Угушубузга караганда Бишкекте деле, Москвада деле, анан акыркы жылдары Америкада 2 жылдай болуп калган окшойсуз, Мен биринчи баштаган Ошто Улуу Кыргыз спорт клубунан баштагам. Тренерим Тынчтык Өмүрзаков, Балтагулов Алтын агайдын колуна тренировка кылып, андан кийин көп сборлорго чыктым. Москвага бардым, Таиландка бардым, көп шаарларга сборго барып, 2 жыл мурун ушу Америкага Аслан Султанов деген менеджер менен таанышып калып, ошол мага Америкадан приглашение жөнөтүп, ошонун негизинде Америкага бардык. Ал жакта дагы барганда LFA деген Американын уюмунда 3 беттешик көрүп, ошо акыркы беттешим нокаут менен аяктап, андан кийин ошо Дана Айтка кайрылуу жасадык. Ошонун арты менен UFC-ге кирип кеттик. Эң сонун, Кудай буйруса бул чек болбосун. Дагы да Кудай буйруса катарынан жеңиштерди биз тилек кылабыз. Артыңыздан айылдаштарды, жалпы эле Кыргызстандагы белдүү жигиттерди ээрчитет деген ишеничтебиз. Кудай буйруса дагы кийинки боюбуз кайсыл айларга, эгер сыр болбосо, же жылдаргабы, же кандай пландар болуп атат болушуна кийинки бойдун? Кийинки бой десем, бир менеджерский штаб менен и тренерский штаб менен сүйлөшүп, кечегиде сүйлөштүк. Буйруса Орозого чейин бир беттеш өткөрөбүз. Орозого чейин Кудай буйруса. UFC дагы Орозого чейин бой бергенге кызыктуу аралар бизге. Эң сонун Кудай буйруса эми сиз азыр 2 күндүк, 1 жумалык жолугушууну үйдөгүлөр менен кылып бир аз дем алыш болуп аткан чагы. Эми Кудай буйруса сиз тренировканы демме-дем убакытты өтө ушул бир гана
спортко жумшайт деген ишеничтебиз. Кудай буюрса спортту Бишкекте, Ошто же Москвада же кайра Америка кайтасызбы улаш үчүн? Буюрса эми биз тренерский штаб менен сүйлөшүп чечебиз. Кийинки беттешке Таиландда или Америкада даярданабыз. Кыргызстанда эмес, башка жактарда даярданабыз. Демек, Сборлорду кылабыз буюрса. эң сонун 1 айдын аралыгында демек сиз Таиландка барып турган башташыңыз мүмкүн, Кудай кааласа. Эң Ушундай сонун. пландар бар. Кудай буюрса. Дагы да бир суроо өзгөчө. Эми баягы биздин өзгөчө YouTube каналдарда биз суроо салганыбызда сизге эң биринчи суроолордон ушул Мыктыбек мырза бир 2-3 жыл үйлөнбөй туруп турса, Кудай буюрса бул жигиттен үмүтүбүз чоң. Дагы да жеңиштерди күтөбүз, дагы да ийгиликтерди күтөбүз деген бир баягы үмүттөрү бар. Сиздин азыр үй бүлөлүк планыңыз кандай болуп атат? Үйлөнүүгө. Үйлөнүүгө эми азыр менде шашылыш деле жок. Көптөн күткөн бул UFC'ден контракт алдык. Буюрса алдыда максатыбыз чоң буюрса. Ушу UFC'дин курuna чейин аракет кылабыз. Алла таала насип кылса, курду алып келип анан үйлөнөбүз иншаллах. Эң сонун. Кудай буюрса ушундай ийгиликтер жарата бериңиз. Кол чалып койсок болот. Дагы да бир суроо салгым келип турат. Сиз Кыргызстанда белдүү, өзгөчө күчтүү жигиттер көп. Сиздин артыңыздан ушул өзүңүздөрдүн уюмга, менин артымдан ушул жигиттер барып калышы мүмкүн деген бир тилек, көзүңүз жеткен жигиттерден барбы Кыргызстанда? Болсо ачык айкын эле мынау жигиттер Кудай буюрса артыбыздан келатат, барып калат деген бир жакшы бир максат, эми жолду биринчилерден болуп сиз ачтыңыз. Кудай буюрса айткан сөздөрүңүздө ишке ашсын деп тилек кылабыз. Кийинки жигиттерибиз кайсыл жигиттер болушу мүмкүн? Негизинен айтканда бул бир гана Алла Тааладан, Алла Таала насип кылган болсо, ошол инсан кире экен. Эми Кыргызстандан негизинен айтып кеткенде бизде күчтүү мушкерлер аябай көп, ачыгын айтканда. Бир гана мен ойлойм, талыкпай эмгек кылып, сабыр кылыш керек. Алла Таала бул сабыр кылган инсанды жакшы көрөт экен да. Ошон үчүн талыкпай мээнет кылып, сабыр кылса, бизде бир эле эмес, көптөгөн мушкерлер келет буюрса. Татыктуу мушкерлер бар бизде. Эң сонун. Анан кийинки соңку суроолорум. Мына биз өзүм менен мына Кызыл Суу айылына биринчи келишим. Мына тоолору бийик, суулары таза, абасы таза, эли меймандос. Келсең ассаламу алейкум чай ич деген инсан экен. Мындай жүрөк кубанта турган инсандар да. Анан ушундай көпчүлүгү бизде шарт жок деп тоолуу райондордо тренировка кырбай койгон балдар бар да. Жаштарга мындай кандай неме сунуш айтат элеңиз? Мисалы, могу жерде шарт жок экен. Бирок шарты бардай тренировка кылып, Кыргызстанда бирөө дагы бул уюмга кире элек болсо, биринчилерден болуп сиз жетиштиңиз. Бул нерсеге көз тийбесин, сөз тийбесин деп тилек кылабыз. Бирок жаштарга мындай этаптар менен аракет кылсаңар, ийгиликти багынтасыңар деген бир сунуш, ой пикириңиз. Жакшы суроо болду. Мен айтарым, биринчи адамдын өзүнөн, адам спортту башташтан мурун биринчи алдыга койгон чоң максаты болуш керек. Максатты коюп, анан бизде жакшы сөз бар эмеспи? Арканды кыска эмес, узакка таштап, андан кийин план менен иш кылыш керек. Айылдабы, шаардабы, эң главный мээнет кылыш керек. Биз негизин айтып кеткенде мен баса белгилеп айтып кетейин. Улуу Кыргыз спорт клубу азырга чейин залыбыз жок. Биз көчөдө болсо көчөдө, фитнес клубда болсо фитнес клубда мээнет кылдык. Америкага барганда деле кээде ал жакта майрам болуп, зал жабылып калганда эшикте деле тренировка кылат болчубуз. Ошондой учурларга карабай мээнет кылдык. Эшиктеби, жамгырдабы, ошо мээнеттин арты менен ушул нерсеге жетиштик. Анан ошо жаштарга айтып кетерим, шарт жок дебестен өзүңөр алдыга максат койгула, талыкпастан мээнет кылгыла. Анан кичпейил болуп, намазды калтырбай, намазды окуп, мээнет кылгыла эң башкысы. Эң сонун, биз убактыңызды албайлы, убалыңызга калбайлы, кыскараак сүйлөйлү. Сизде убакыт абдан тартыш. Кудай буюрса мындан ары ийгиликтерди, жакшылыктарды, ушул дагы да Кудай буюрса орозого чейин бир бой бар экен. Кыргыздын бардыгынан ушул бата тилеп, жакшылык тилеп, жеңишти багындырып, Кудай буюрса андан кийинки жеңиштерди дагы жараткандан жакшы тилек кылып суранабыз. Бир гана сизге дем, күч,
Кудай буйруса өзүңүз жөнөкөй кыргыздын баягы мыкты жигиттеринин бири экенсиз. Ушул жөнөкөйлүктөн жазбай, бир туугандарды кубантып, айылды кубантып, Кыргызстанды кубантып, желегибизди желбиретип, ар дайым мыкты атыңыз бар экен, мыкты болуп гана жүрүңүз. Аман болуңуз, ийгиликтерди каалайбыз. Бар болуңуз. Ардактуу меймандар, биринчи кежиде сиздер менен мен Абдулла Рыспаев болдум. Кудай буйруса барыңыздар өзгөчө комментарий калтырып, Мыктыбек мырзага жагымдуу жакшы сөздөрүңүздөрдү жазып, жараткандан канча жакшы тилек кылган болсоңуздар, жаратканым ошо тилектерди орундатат деген ишеничтебиз. Андыктан бар болуңуздар, аман болуңуздар, мыктылар көбөйсүн, Мыктыбектер көбөйсүн. Алга Кыргызстан. Рахмат. Атабыз дагы бир бата берип коюңуз эми. Assalomu alaykum Qirg'iz xalqim, tug'anlarim. Shu Qirg'iz elimin patası bilen şu Cumhuriyet yurtqa şu Mıktыбек ulum jetip dünyayı düngürötüp Qirg'izdin jelegin biyik kötörüp ak kalpağın baştan şüve giyip namazda okup balık dünyaga Kırgızstan'ı tanıtıp atqana öte kuanıp jatabız. El jerimiz bilen Kırgızstan'da tuğanlarım. Şundan birlikte ne demeyeyim, bäribizde sünüş yüzü tengleş oturganыңızlarga çoğun rahmat. Hökümetimiz tinç bolsun, bar bolsun. Şunday kılıp menin balama ölök jölök bolup жүрөңүздөр. Daim tinçlik elimizde. Tinç bolak tuğanlar. Eli jeriti meni össün. Kırgızstanım tinç. Жақсы күндерді Құдайым ата қылсын. Амин. Аллаху акбар. Атабыздан да бата алайлы. Амин. Şu Mıktыбектин ömürü uzun болсун, ден соолугу үчүн болсун. Кайсы жерде болсо ham Кыргыздын баласы болуп, Кыргызстандын желбирегин желбиретип жүрө берсин. Кырсык белекеттен тышкары ойноп күлүп, бактылуу болсун, бала чакалуу болсун. Кыргызстанды дагы кыргыздарга дагы чоң рахмат. Ушундай деңгээлде сүйүнүч жүздү сүйүнүчкө кошуп канча күндөн бери мындай сөздөр кызмат кылып атышат. Чоң рахмат. Өкмөттөргө дагы чоң рахмат. Элибизге дагы рахмат. Кызыл Суу элине дагы рахмат. Амин. Тынч болгула баардык. Аллаху акбар. Elin ulu olup şu Kırgızstan'da düngürötüp жүрө берсин. Şu kийинки dagı bir kontrağım var deyip, onun şu jegişleri dagı Kırgızstan'a şu Remen'de alt keşke her daim şu musulmanlar amin de dua kılıp turaylı. Amin. Amin. Амин. Аллаху акбар. Була мырзанын хавасы Арынбай атабыз болду. Арынбай атабыз дагы абдан сүйүнүп, кубанып турат. Кудай буйруса, бир туугандардын балдары дагы ушул Мыктыбектин жолун жолдоп, ар дайым Кыргыздын желегин желбиреткен мыкты инсандардан болсун деп тилек кылабыз. Бул жакта дагы Мыктыбек мырзанын авасы Оралбай улы Мыктыбектин эң кичине укасы болам. Ошо Мыктыбек өзү кичинесинен эле өжөр бала болчу, беттегенин бербеген жигит эле. Анан ушул студент болуп Ош шаарына баргандан кийин абдан катырып машыга баштады. Ошо аламга жол айылдан башталат демекчи, ошо айылдык бала ушундай дүйнөнү дүңгүрөтүп атат. Ушундай спортсмендер көп болсун. Ар бир спортсмендерге ийгилик. Ардактуу мекендештер, Кудай буйруса Мыктыбектин кийинки бою бир 2-3 айдан кийин болжолдонуп турат болушу. Кудай буйруса жеңиштен кийин, кийинки жеңиштен кийин Мыктыбекти биз мамлекеттик деңгээлде тосуп алганга баарыбыз кам көрөйлү. Ушундай мыкты жигиттерди ар дайым мамлекеттик деңгээлде тоссок, мындан кийинки жигиттер дагы өзгөчө стимул алып, өзгөчө ушундайга ыктанып, өзгөчө ушундайга шыктанып аракет кылат. Кудай буйруса жеңиш, ийгилик, барлык нерсе жакшылыктарды каалайбыз. Аман болуңуз. Assalomu alaykum Qirg'iz yurtum, elim. Tinchsizlarmı? Mına uşul menin sүйүнүчүмө bölüşüp oturganыңыздарга өтө men кубанычта отурам. Mına bizden ajabız, jogorda иштеп аткан депутаттарыбыз, өкмөттө иштеп аткан өкмөт башчылары. Рахмат, eli yurtum. Uşu menin sүйүнүчүмө bölüşкөнүңүзгө өтө биздин үй бүлөбүз менен кубанып отурабыз. Bizi kuvandırıp oturgan elimizi Kırgızstan'da dünyanın tanıtıp dünyaya çıkıp benim şu Mıktыбек oğlum
ошо чыгып жатканына баардык кыргыз эли сүйүнүп отурабыз. Ушундай балдарым дүйнөдө көп болсун. Кыргыз элимде кыз жигиттери ушундай менин балам аркасынан өнүп өссүн. Ушу Мыктыбек уулумун ден соолугу чың болсун. Ден соолуктары жакшы болуп, дайым ушу элди кубандырып, кыргыздын желегин бийик көтөрүп дүйнөгө тааныткан баладан болсун. Ак калпагы башынан түшпөй жүрсүн. Балдарым, ушу баардык кызмат кылып аткан кичи чоңдобой ушу балама өлөк жөлөк болуп атканыңыздарга чоң рахмат. Дүйнөдө тынчтык болсун балдарым. Ана, амин. Течебан болсун, дастарханын ал тола болсун. Кыргызстаным тынч болсун. Аллаху акбар. Ардактуу Кабар кечинин көрөрмандары, бүгүн мынакей Оролбай уулу Мыктыбек мырзанын үйүндөбүз. Сиздер суроо салган, биз суроо салган суроолорду бүгүн өзгөчө Мыктыбектин өзүнөн 10-15 минутталык Мыктыбектин убактысын суранабыз. Бүгүн өзгөчө баягы Мыктыбектин убактыстагын тартыш. Андыктан биз убактыңыздарды албайлы, убалыңыздарга калбай, кыскараак кылып туруп, Мыктыбек мырзанын агасы сизден дагы өзгөчө бир 15 минутталык Мыктыбектин басып өткөн жолдору, ийгиликке жеткен мына өзгөчө баалуу поезддор жөнүндө дагы бир аз түшүндүрмө берип өтсөңүз. Салам алейкум кыргыз элим. Ошо укам ийгиликке жетип отурат. Сиздерге рахмат кыргыз элим. Экинчиден ата энеме бир рахмат. Ушу 3 уулду тарбиялап өстүрдү. 2 кызды тарбиялап өстүрдү. 5 бир тууганбыз. Одан эң чоң акам спортсмен болгон Токтобаев Замирбек. Ошол акамы көрүп өстүк. Мыкы укам менен кичинекейи жакшы ийгиликке жетип отурат. Үчөөбүз тең спортсмен болуп өстүк. Ошо укам ийгиликке жакшы жетти ушу. Мына курлары. Ушунун аркасында эмгеги менен бардык нерсе жетип отурат. Кара суу да болгон 5-те. Ошо курду алып келген. Сүлүктүү шаарында гран-при болгон 4-5 тешке. Ол жерде утуп келди укам. 19 жашында Ошто болду, чемпионат мирде. Ол утуп келди укам. Ошонун күчү менен азыр чоң уюмга келип жетип отурабыз. Рахмат. Саламатсыңарбы ушу кыргыз элим? Ушу кыргыз элибизге чоң рахмат. Ушунчалык баламын немесин канча күндөн бери баары ушу эмгегин неме кылып атышат, куттуктап, ийгиликтерди. Ушу биздин кызылсуу элине дагы рахмат. Өзүм тааныштырып кетсем, ушу 5 балам бар, 3 уул, 2 кызым бар. Балдарым ушу баары өзү менен өзү болуп калган. Мыктыбек балам ушу кичинесинен эле ушу акылдуу эстүү бала эле, чоңдорду сыйлап, ушундай жоош бала эле, кыял жоругу, аябай адамга адамгерчилиги жөнөкөй, ушундай эстүү бала эле. Мектепте дагы эжекелер айтып кетти, аябай сабактан жакшы эле, тарбиясы да жакшы эле. Анан ушу окуу жайды бүттү. Окуу жайдын аркасынан спортко кирип, коеюн бизди бак десек жок, апа кичине неме ийгиликке жетишейин деген үмүтү бар эле. Ушу үмүттөрүнүн неме актап келди, актап атат деп неме кылабыз. Дагы ушу аркасынан дагы ушу жакшы ийгиликке жетише берсин. Чоң рахмат сиздерге. Бардыгыңарга ден соолук, баламын дагы эсен болсун, тынч болсун, кайсы жерде болсо кырсык балакеттен тышкары ойноп күлүп жүрсүн, бактылуу болсун, бала чакалуу болсун деп тилейм. Ошону да кошо тилеш керек. Рахмат ушу кыргыз элге ушунчалык колдоп аткан үчүн чоң рахмат. Баарыңыздарга чоң рахмат. Сиздерге да рахмат. Рахмат. Биринчиден атабызга, бир туугандарына, анан биз Замир акабызды жакшы таанып калдык. Биз Замир акабыз менен учурашпасак дагы өзгөчө баягы кечеги бойдо, андан кийин интервьюларда, анан ар бир сөзүндө баягы жараткандын жакшы тилек кылып, максат кылып, ушул бир тууганга ушул эң өйөк болгон, жөлөк болгон сөздөрүн айтып, дагы да баягы жаштар болгон өзгөчө спортко ыктандырып, шыктандырып ушундай аракет сөздөрдү ар бир интервьюсунда
кандап даярдап сүйлөп келатат. Ушундай агаларыбыз көп болсун, бир туугандар көп болсун дейбиз. Могу жерде агаларыбыз дагы өзгөчө жагымдуу жакшы тилегин айтты. Биринчиден атабызга рахмат. Апабызга рахмат. Мени баксын деп мына жерде каттап турса, бул желек эч ким желбиретпейт. Ооба, Алла разы болсун балама. Рахмат чоң. Ушу биз дагы ушу кичине жашпыз азыр пока дагы. Ошону кылабыз. Тынч болсун. Рахмат. Рахмат. Сиздер бар болуңуздар, аман болуңуздар.